Salam dostlar. Бүгін Қырғызстанның уақытысына қарап ертерек келдім. Бүгінгі түз эфирде DM-ге келген сұрауларға жооп бергенге аракет кылабыз. Көбүнчө IT-ге байланыштуу. IT суроолорго колдон келишинче жооп бергенге аракет кылам. YouTube видеолорду көргөндө эгерде жай сүйлөнгөн болсо, мындай убакытты көп алчу болсо, настройкасынан бат кылып алсаңар болот, 1,5 кылып. Ошондо видеону батыраак көрүп өтөсүңөр. Сенин айланаң кандай болсо, айлана чөйрөң сен да ошондой болосуң. Ошол үчүн айлана чөйрөнү жакшы адамдарга курчат, жакшы өзүңөргө жаккан, силердин көз карашыңарды тең бөлүшкөн адамдарды фоллоу кылгандагы бул жакшы нерсе. Бизге пайдасыз фолловерлердин кереги жок. Бизге IT окуйм деген, өзүнүн жашоосун өзгөртөм деген жаңыча ойлонгон прогрессивдүү жаштар керек. Алардын көбү биздин азыр каналыбызда көптөр ошол IT-ге кызыккандар, баарынын ойлору бир адамдар. Ошол үчүн биз ошолорго көбүрөөк фокус жасайбыз. Жөн эле башка темада сүйлөшкүсү келген, таанышкысы келген адамдардын биздин каналда болбогону жакшы. Мен айтып келем, эгерде биздин каналдан пайдалуу маалымат албай атсаңыз, убактыңызды жөн эле кетирип атсаңыз, анда unfollow кылып коюңуз. Суроолорду окуп чыктым бир сыйра. IT дүйнөсүнө аралашкысы келгендер көп экен, бирок IT-деги эң баалуу биринчи нерсени көп аткарышпайт. Ал изденүү, өз алдынча изденип интернеттен маалыматты табып чыгуу. Көп эле сураган суроолор IT деген эмне? Суроолорго интернетке жазганда эле жооптор чыгат. Ошол жактан толтура макалаларды окуса болот, кыргызча, орусча, англисче. Ошол үчүн IT-де иштегенде деле эң биринчи нерсе бул IT-ни, кодду, программированияны жакшы билүүдөн дагы мурун изденүү. Ошол ар бир программист, ар бир IT адиси жумушта проблемага кабылат. Күндө проблемаларды чечүү, troubleshooting деп коет. Ошондо Google'дан издеш керек, өзү компаниянын серверинен издеш керек, ошондой проблемалар мурда болгонбу, болбогонбу деген сыяктуу. Анын баары ошол изденүү жөндөмүн талап кылат. Билгенден мурун изденүү баалуураак болот. Ошого айтмакмын, азыр көптөгөн суроолорду биринчи бизге жөнөтөрдөн мурун Google'дан издеп көргүлө. IT деген эмне десеңер, силер каалаган тилде маалыматтар чыгат, ошол сыяктуу. Азыр бул жерге жазып алган суроолордон баштайын. IT эмнеден баштайм дейт. IT окуш үчүн биринчи маалымат алуудан башташ керек. IT деген эмне, IT-нин кандай багыттары бар, IT-нин келечеги кандай, азыркы актуалдуу программалоо тилдери кайсы деген суроолорго жооп издеш керек. Ал жөнүндө кыргызча маалымат издегендер болсо, биз Айдана TikTok YouTube каналыбызда ар бир темага өзүнчө видео тартканбыз. Ошол видеолорду көрсөңөр болот. Ушул профилибизге кирип эле ошол постторду окуп кете берсеңер, ар бир постто IT боюнча маалымат бергенбиз. Айлыгы канча, кайдан окуса болот, кандай багыттары бар, азыркы эң актуалдуу багыттары кайсылар, ошолор жөнүндө маалыматтар бар. IT-ни кайдан окуйм деген суроо. IT-ни кайдан окуйм деген сурооду жөн эле мен да окусам болобу, IT-ни кайдан окуйм деп жазышкандар көп экен. Эгерде мектеп окуучулары сурап аткан болсо, алар университетке барып IT окуганы жакшы. IT багыттарын тандап, университеттен диплом алып, андан кийин карьердик тепкич менен өсүүнү жасаганы жакшы. Ал эми мектепти бүтүп кеткендер болсо, башка кесиптин ээлери болсо, миграцияда жүргөндөр болсо, алар курстардан окуганы жакшы. Изилдөө жасап, андан кийин өзүңөргө жаккан, туура келген курсту тандап окуган жакшы. Кайсыл жерде курстар дүйнө жүзүнүн бардык жеринде бар азыр. Эгерде Россияда жүргөндөр сурап аткан болсо, ошол жактан эле курстарды табып, окуп, ошол жактан эле жумуш издесе болот. Ал үчүн Кыргызстанга келиштин кереги жок. Ал эми онлайн окуйм десеңер, Кыргызстандагы курска онлайн окуса болот. Мисалы, Москвада туруп Кыргызстанда ошондой живой инструктор менен онлайн курстарды издеп окусаңыз болот. Менде суроо бар болчу, быйыл Америкага окууга тапшырдым, буюрса дейт. Азыркы учурда IT курста окуп жатам. Эгер ал жака өтүп, окуп калсам, үйдө отуруп IT жаатында иштегенче окуса болобу
деги эле айтиде онлайн үйдө отуруп иштесе болобу дейт. Албетте айтиде үйдө отуруп окуса да болот, иштесе да болот аралыктан. Мисалы биз Гавайиде отуруп Америкада иштейбиз. Ошол сыяктуу эле Кыргызстанда отуруп Америкада, Европада иштесе болот. Америкада окуу атып иштесе болобу дейт. Окуу атып иштесе болот. Ар бир университеттин өздөрүнүн эрежелери бар. Мисалы жумасына 20 саат иштесе болот деген ошондой жумуштар бар. Иштесе болот. Жумушка диплому жок дагы орношсо болот. Сертификаттын да кереги жок. Жөн эле интервьюларды өтсөңүз, ошол тажрыйбаңызды көрсөтсөңүз, билген билимиңизди тастыктап берсеңиз интервьюда жумушка ала берет. Ал эми прикладная математика боюнча дипломуңуз болсо, ал бонус, плюс өзүңүзгө жакшы. Кээ бир компаниялар ошол диплом сурашат. Кээ бир көп компаниялар сурашпайт, чоң компаниялар. Ушуга эле дагы жооп айтайын. Башка кесиптин дипломдору болсо дагы, мисалы мен өзүм башка кесип, биринчи кесибим башка, ошол жакта дипломум бар. Бирок IT экинчи кесибим катары ITге иштегенде менин дипломумду сурашкан. Ошол башка кесипте болсо дагы жогорку билимиң барбы деп. Ошол сыяктуу эгерде башка кесиптин ээлери болсо, мурдагы кесиптин дипломун колдонуп жумушка кирсеңер болот. Биринчи кесибиңерде дипломуңар бар, экинчи кесипти курстан окуп жумушка кирсеңер болот. Билимиң барбы деген жерге бар деп туруп, өзүңөрдүн дипломуңарды, кесибиңерди көрсөтүп койсоңор болот. Өзү окуп жумушка орношсо болобу дейт. Үйдөн окуп дегенди сурап атасыңар. Албетте болот. Көптөгөн программисттер, көптөгөн кыйын хакерлер баары самоучка деп коет, өздөрү үйдөн окушуп эле жумушка киргендер болот. Ошол үчүн эгерде үйдөн окуп, ошол эл үйрөнүп аткан эле программаны, мисалы JavaScript'ти же Python'ды же Java'ны үйрөнсөңөр, жумуш издеп жумушка кирсеңер болот. Компанияга барганда сен курстан окудуңбу, университеттенби деп сурабайт. Өзүң үйрөндүңбү? Эң башкысы компаниянын тапшырмаларын интервьюда аткарып, ошолорду жасап берсеңер эле жумушка алат. Саламатсызбы? Бизнес информатика бөлүмүндө окуп, эртеңки күндө мен иштеп кете аламбы дейт. Бизнес информатика болсо иштеп кетесиз. Информатикага байланыштуу, ошол IT технологияга байланыштуу кесиптердин баарынын келечеги бар. Анан эгерде тапшыра элек болсоңуз, анда дагы бир жакшы ойлонуп көрүңүз. Бул суроолорду окугандан кийин, тапшыргандан кийин эмес, окуганга чейин 9-10 класстан баштап сураш керек. Келечеги барбы деп ошол кесиптин. Казак тууганыбыз сураптыр. Казакстандан программист жаатында колледж диплому менен Америкада иштесе болобу дейт. Америкадагы көптөгөн гигант компаниялар диплом сурабайт. Жөн эле билимиңизди аларга тастыктап беришиңиз керек. 3 интервью болот. Ошол интервьюдан өтсөңүз жумушка алат. Көпчүлүк гигант компаниялар Google, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft алар диплом сурашпайт. Саламатсызбы? Мен IT окугум келип жүрөт. Колумда 3 балам бар, кичинекей. Мендей энелерге окуусу келген. IT эмнеден анан кайсы багыт жеңилирээк болот башынан баштаганга дейт. Программирование тилинин бирөөсүн окуп жумушка кирсе болот. Бир тилди билүү жетиштүү. Биз айтып атабыз Java, JavaScript, Python бирин окугула деп. Ошол мисалы жаңы баштагандарга JavaScript'ти окуп, front-end developer болуп, front-end программист болуп жумушка кирсеңиз болот. Ошол жеңилиреги JavaScript. CSS'тен баштап, HTML'ден баштап JavaScript үйрөнсөңүз, front-end инженер болуп киресиз. Андан кийин дагы карьердик өсүү жасайм десеңиз, акырындан башка тилдерди үйрөнүп, башка жумуштарды карай берсеңиз болот. Башташ үчүн бир тилди үйрөнсөңүз жетиштүү. Доходдор боюнча биз макала жазганбыз. Акыркы айдананын постторун окусаңар, ошол жерде кайсы кесип жылына орточо айлык канча төлөйт, ошол жөнүндө жазылган. Саламатсызбы? Азыркы учурда кайсы программалык тилдин келечеги бар дейт. Азыркы алдыңкы топ тилдер 3 тил бул Java, JavaScript, Python. Европага, башка өнүккөн өлкөлөргө чыгуу үчүн атайын жумуш визалары бар. Өзгөчө IT адистерине ошол жеңилдетүүлөр, анан батыраак келчү экспресс визаларды беришет. Эгерде биринчи компанияга тапшырып, аралыктан интервьюдан өтсөңүз, компания сизге чакыруу жөнөтөт. Ошол чакырууду көтөрүп посольствого барасыз. Консулдун чечимине жараша, эгерде виза берсе келесиз. Башка визаларга караганда ошол IT жаатында IT адистерине визалар көбүрөөк, жеңилирээк болот. Үй бүлө менен да келсе болот. Мен фронтенд
болуп иштейм, английский pre-intermediate, Америкадан жумуш тапса болобу дейт. Болот. Америкага компанияларга тапшырыңыз, өзүңүзгө жаккан компанияларды сайттарын ачып, ушул vacancy деген, open positions деген жеринен тандап, өзүңүзгө ал жерде баары жазылат, аларга эмне керек, кандай нерселерди билиш керек деген. Ошолору туура келсе, резюмеңизди жөнөтөсүз, андан кийин алар сизге байланышат. Анан интервью процесс башталат. 3 интервьюдан өтсөңүз, алар чакырып жөнөтөт Америкага. Ал жөнүндө Айдана макала жазган, ошол 3 этаптан турган интервью кандай болот, анан жумушту кайдан издеш керек деген. Glassdoor.com, monster.com, indeed.com деген вебсайттар бар. Ошол жактан жумуш издейсиз. Ишке кантип орношсок болот, ал үчүн компаниянын өзүнө барыш керекпи, же компьютер аркылуу ишке кирсе болобу дейт. ITнин жакшы жери, биз окугула, өзгөргүлө, өнүккүлө деген чакырыкты дагы ошол үчүн айтабыз. ITнин жакшы жери баары компьютерден бүтөт, баары отурган жериңизде компьютер, интернет болсо бүтөт. Ошол жерден жумушка кирсе болот, ошол жерден иштесе болот. Жумуштардын баарына компьютерден отуруп эле резюмени жөнөтүп, ошол жумушка киресиз. Интервьюну дагы Zoom аркылуу кыласыз. Андан кийин жумушка киргенден кийин офиске барбай эле иштей бересиз. Ошол себептен дагы ITге окуса болот. Каалаган мамлекетте, каалаган жерде окуп иштесе болот. Кайсы багытта окуп атсаңыз дагы билиш керек. Ошол жактан бүткөндөр кийин жумушка орношуу пайызы канча, ага чейин бүтүп орношкондор барбы деген статистикага көңүл буруш керек. ITде көбүнчө азыр IT кесиптери эмне үчүн бааланып жатат, себеби жумуш ошол курста окуган болобу, университетте окуган болобу, окуудан кийин жумушка кирүү пайызы жогору. Көпчүлүк жакшы окуган окуучулар сөзсүз жумушка кирет. Ошого окуйм дегенде сөзсүз ошого көңүл буруш керек. Жөн эле мисалы мурдагы эски кесиптерде окуй беребиз го барып, бирөө оку деди же ушул жагат деп эле. Бирок кийин жумушка киребизби, кирбейбизби, аны эч ким ойлонбойт. ITде ошол жагы менен процент менен чыгарып коюшат. Мынча процент окуучуларыбыз жумушка кирип атат деп статистика менен көрсөтүп беришет. Биринчиден, азыркы элдер окуп аткан ITге окуш үчүн же үйрөнүш үчүн математиканын кереги жок. Ал эми университетке барганда математика же физикадан ошо ОРТ тапшырып келишиңиз керек болот. Андан кийин университетте берилген математика сабактарын окушуңуз керек болот. Ал университеттин требованиясы. Бирок IT окуш үчүн математиканын, код үйрөнүш үчүн математиканын анчалык кереги жок. Орточо деңгээлде билсеңиз, логиканы өрчүтсөңүз ошол жетиштүү. Саламатсызбы? Мен быйыл Караколдогу IT академияны бүткөм. Стажировка табыш кыйын болуп жатат. Жардам бере аласызбы? IT академияны бүтсөңүз, IT академия жардам бериш керек. Көбүнчө курстар, IT курстар өздөрүнүн студенттерине жумушка киргенге жардам берет. Атайын ошондой сабактары бар. Интервьюга кантип даярданыш керек, резюмени кантип жазыш керек деген сабактары бар. Software skills боюнча. ITнин минус жактары барбы, адамга тийгизген терс таасирлери дейт. Бул личкага да келген суроолордун арасында бар. Мен жазып алгам бияка. Медалдын эки жагы болот, ошондой сыяктуу бардык нерсеники болот, бирок ITники башка кесиптерге салыштырмалуу менин оюмча жакшы жагы көп деп айтам. Көп пайда жагы, ден соолукка, башка кесиптерде зыян келтирбейт. Ошол үчүн ойлонбой тандай берсеңиз болот. Ал эми ар бир нерсенин терс жагын издеп, негатив издеген адам болсоңуз, анда башка кесиптерди ойлоп көрүңүз. Россияга барып, кыйын жумуштарда абасы суук жерлерде иштегенди ойлоп көрүңүз, же башка нервти кечкери кетирип, стресс болуп, айлыгы аз кесиптерди ойлоп көрүңүз. Анан жыйынтык чыгарасыз. ITде айлыгы жакшы, үйдөн отуруп, ысык, кургак жерде, офистери таза, тыкан, ошондой жерде иштейсиз. Ошого эгерде көзгө зыянбы деп атсаңыз, көзгө колуңуздагы телефонуңуздагы зыян. Азыркы Инстаграмды карап отурганыңыз, кичинекей экранды караганда көзгө зыян көбүрөөк болот, чоң экранга караганда. IT эмес адамдар деле, айлык албай деле күнүнө 6-7 саат экран карашат, телефон карашат. Жөн эле. Ошого
чечим сиздики. Кошумча активдүү жашоо кылам десеңиз, айтиде иштеп, кошумча спорт кылыңыз, кошумча хоббиңизди кылыңыз, ошондо баланс болот. Канча жаштан канча жашка чейин окуса болот дейт. Мектептен эле ошо 6-7 жаштан окуй берсе болот, 8-9, 10 жаш болот. Канча жашка чейин экени ал чек жок. Биз билген азыр ошо 40 менен 50-нын ортосунда окуп жумушка кирген адамдар бар. Биздин көпчүлүк эле тааныштарыбыз 40 жашында окушуп жумушун алмаштыргандар. Ошол үчүн эгерде каалоо болсо, канча жаш болсо деле окуй берсе болот. Udemy жакшы курсбу дейт. Udemy бул онлайн платформа, онлайн жазылган курстарды алып окуйсуз, американский. Ал эми Udemy сыяктуу толтура курстар бар. Анын баары жакшы. Болгону ар бир адамдын өзүнөн, эгерде дисциплина күчтүү болсо, ошол берилген сабактарды практика кылып жакшы окусаңыз, жыйынтык чыгарсаңыз болот. Ал эми Udemy сыяктуу онлайн платформаларга миллиондогон жазылган адамдар бар. Бирок аккаунт ачып, акчасын төлөп, айына жазылып, бир дагы сабак карабай, жөн эле акча төлөп аткандар дагы бар. Ошого ар бир адамдын өзүнөн. Курс тандоо боюнча биз Айдана TikTok YouTube каналыбызга 2-3 видео жүктөгөнбүз. Кыргызча сапаттуу курс тандоо деп издесеңиз, YouTube'дан ошол чыгат. Ал эми канча ай окуш керекти курстар жазып койгон. Көбүнчө курстар 3 айдан 6 айга чейин болот. Ошол 6 айдын ичинде жакшы окусаңыз, сөзсүз жумушка киресиз. Биздин YouTube каналдын аты Айдана TikTok. Ошол жерде эски видеолорго ылдый жылып карасаңыз, баары айтиге байланыштуу, баары айти жөнүндө силер сураган суроолорго суроо жооп деген темада видеолор бар. Же кантип курс тандайбыз, кантип лэптоп тандайбыз, кантип ноутбук тандайбыз деген суроолорго баарына жооп бергенбиз. Программированияда диплом маанилүүбү же сертификат менен эле жумушка кирсе болобу дейт. Программированияда көпчүлүк чоң компанияларга сертификат дагы, диплом дагы маанилүү эмес. Өзүңүздүн билген билимиңиз, башыңыздагы тажрыйбаңыз маанилүү. Эгерде 3 интервьюдан өтсөңүз, жөн эле жумушка алышат. Бирок диплом сураган компаниялар дагы бар. Эгерде дипломуңуз болсо, ошондой компанияларга дагы тапшырсаңыз болот. Ал эми дипломуңуз жок болсо, IT багытында, анда диплом сурабайбыз деп жазып коюшат. Ошо ар бир вакансиянын түйүнө, ылдыйына барсаңыз, эмне керек, тапшырган адамдарда эмне болуш керек, баардык требованиялары болот. Ошонун арасында бизге диплом маанилүү эмес деп жазып коюшат. Ошого карап тапшырасыз. UX, UI дизайнер Америкада жакшы эле жумушка орношо алабы дейт. Бардык өнүккөн өлкөлөрдө азыр UX, UI дизайнерлердин орду чоң. Эгерде интернеттен издесеңиз, ошол жактан көрөсүз. Азыркы эң востребованный жумуштардын арасында UX дизайнер бар. Кыргызстанда IT боюнча окуткандардын кайсынысын сунуштайсыз дейт. Барып биринчи көргүлө. Эң жакшы биз айтканбыз метод бул сапаттуу курс тандаш үчүн. Курстарга барып, ачык сабактары болот курстар. Мисалы, кийинки айда поток баштайбыз десе, бул айда 2-3 жолу ачык сабак өткөндөр бар. Ачык сабакка барып, код деген эмне экенин, андан кийин курстун силердин жашооңар үчүн өзүңөр чуркашыңар керек. Онлайн окуган жакшыбы же офлайнбы дейт. Эгерде негизинен жаңы баштап аткандарга, нөлдөн баштап аткандарга онлайн кыйыныраак болуп калат. Офлайн жакшы, класска барып, живой агай менен сүйлөшүп, курсташтар менен сүйлөшүп окуганга негизинен жетпейт. Эгерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, анда онлайн бирок живой инструктор менен, ошол бир саатты белгилеп,
ошол саатта сабак өткөн агай менен окугула демекмин. Ал уже онлайн эмес, офлайнда эле. Саламатсызбы? Менин балам Java, Android, мобильный разработчик курсун бүттү. Жумушка кириш керек болуп жатат. Кандай кылабыз, бар эле стаж сурап жатат дейт. Ооба, бул ар бир программисттин башынан өтөт. Стаж сурагандары да болот, сурабагандары да болот. Эң главный көбүрөөк издениш керек. Күндө эртең менен туруп 5 компанияга тапшырсын. Эгерде Кыргызстандагы компанияларды издеп атса, devkg.com деген сайт бар. Ошол жакта бардык чоң компаниялар, IT компаниялар, банктар вакансияларын жарыялайт. Ошол жерге кирип, жарыялаган вакансияларга резюмелерин жөнөтүш керек. Резюмени жакшы жазыш керек. Анан интервьюлар башталат. Мисалы күнүнө 5 жөнөтсө, 10-20 компанияга тапшырганда 1-2 интервью кылат. Ошентип жумушка кирип калат. Программист болуп тапшырдым, кошумча курс окуй берсем болобу дейт. Курсту ар дайым окуй берсеңиз болот. Университетте окуп атып дагы, коллежде окуп атып дагы окуй берсеңиз болот. Эгерде университет, коллежде болсоңуз, акысыз курстарга жазылып алып, кошумча окуй бериңиз. Кошумча тил үйрөнүп бериңиз. Ал пайдасы гана тиет. IT курсту окуш үчүн англис тили зарылбы дейт. Кыргызча IT окусаңыз болот. Жылдыз академиясы кыргызча окутат. Орусча окусаңыз болот. Анан ошол тил менен иштей берсеңиз болот. Ал эми англис тили IT окуш үчүн кереги жок. Эгерде четке чыгам десеңиз, өнүккөн өлкөлөрдө иштейм десеңиз, анда англис тили керек болот. Азыр көбүнчө биз окуп аткандарга ошол кантип окуш керек, кантип таштап койбош керек деген суроолорго жооп берип, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде окуп бүткөндөр көп болсо, комментарий кылып жазыңыз. Кайсы суроолор көп болсо, ошол жөнүндө видео тартайлы. Буга чейин бирок тартканбыз. Жумуш издечү, эгерде четтен издейм десеңиз, веб-сайттар менен бөлүшкөнбүз. Кантип тапшырыш керек, интервьюга кантип даярданыш керек деген суроолорго биз Айдана TikTok YouTube каналына видео киргизкенбиз. Ал эми Кыргызстанда болсоңуз, анда devkg.com деп издеңиз. devkg.com. Ошол жерде бардык IT-ге байланыштуу вакансиялар чыгып турат. Ошолорду карап тапшыра бериңиз. Тапшырганды 1-2 компания менен чектелбеш керек. Күнүнө 5 компанияга тапшырыңыз. Күндө эрте туруп 5 компанияга резюмеңизди жөнөтүңүз. Эртең дагы уланта бериңиз. Акырындан интервьюлар башталат. 10-20 компания, 30 компанияга тапшырсаңыз, 2-3 интервью кыласыз. Анын арасынан офиске акыркы интервьюга чакырганы болот 2-3-өсү. Анан ошентип бирөөнө өтөсүз. Bir компания менен эч убакта чектелбеңиз. Салам алейкум, дейт. Каракалпаки, Америкада Android developmentке талап барбы дейт. Албетте, азыр Android developerге бардык жерде талап бар. Android developer дүйнө жүзүндө компьютерге караганда телефон колдонгондор көп. Ошол үчүн Android developer, iOS developerлердин айлыктары жакшы. Айлананы бир көрсөтүп коюңузчу дейт. Окей. Биздин максат баарыңарга маалымат жеткирүү. Колдон келишинче көбүрөөк адамга жетсе жакшы. Эгерде башка платформаларда болсоңор, Facebook, Одноклассники, ошол маалыматтарды бөлүшүп турсаңыз, ал дагы жакшы. Себеби көбүрөөк адамга жетсе, көбүрөөк адамдардын жашоосу өзгөрсө, элибиз жакшы жашаса, ошол баарыбызга, мамлекетибизге кошкон салым. Ошол үчүн биз бөлүшкөн маалыматтарды силер дагы бөлүшүп турсаңыздар болот. Бул биздин балкондон биз иштеген жер. Ооба, үйдүн алды жагында отургам, азыр арт жагына өттүм. Ушул коро, балдар ушул жерде ойношот. Балдар турганга чейин азыр жумуштун 5 сааты бүтөт. Анан 3 саат иштеп койсок. Адам, ал жака чыкпа козу. Келечек, кайрадан келечек курсундагыдай, кайра дагы ошондой курс ачпайсыздарбы? Окуй албай калгандар окушса жакшы дейт. Көптөр билбейт болуш керек. Келечек деген биз долбоор ачып, акысыз окуучуларды
калуучуларды окутуп баштаганбыз. Көбүнчө кыргызча сүйлөгөн айыл жергелерине көңүл буруп, азыр ошо 4-чү айды окушуп атат. Аябай сонун проекттерди жасап, студенттерибиз программированияны жакшы өздөштүрүп атат. Ал эми дагы улантабызбы, ал ошол долбоордун жыйынтыгына жараша болот. Эгерде биздин долбоордун жыйынтыгында окуучуларыбыздын көбү жумушка киришип, жакшы жыйынтык көрсөтсө, анда дагы жарыялайбыз, дагы улантышыбыз мүмкүн. Ага чейин азыр ошолорго биз бардык күчүбүздү жумшап атабыз, колдон келишинче маалыматыбызды берип, жардамыбызды берип атабыз. Суроолор болсо, маалымат керек болсо, акыркы ушул каналдагы, ушул Instagram баракчадагы акыркы постторго суроолоруңузду жазыңыз. Андан кийин ошол жакта көп суралган суроолорго кийинки пост чыгарабыз же видео тартабыз кеңири. Эгерде силерде суроо көп болуп атса, биз ошого жооп бергенге аракет кылабыз. Ушундай достор, баарыңарга ийгилик, бейпил түн, жаңы күндү баштап аткандарга кутман таң, күнүңөр жемиштүү болсун.